Алар uudan кутулду, калдыктардан. Анан чуудан кутулду. Канаданын мышыгын биз арыстан кылдык, кыргыздын бөлтүргөн карышкыр кылдык, башка эчтек кылган жокпуз. Бардыгы жабык болот атпайбы? Бардык нерсе жабык. Элге алдык деп аны эл билиш керек да. Анда Кочкорго анын кичимекенинде алтында бюст тургузуш керек болсо. Ал эртең орден алышы мүмкүн, аны кызматтан алгандар орден алышы мүмкүн. Чындык ушундай болот. Саламатсызбы, Рыскелди Чыныбекович. Кумтөр боюнча акыркы комиссиянын мүчөсү катары Кумтөр кенинин айланасында болуп жаткан акыркы окуялар боюнча сиздин да пикириңизди угуп тура көрүп турабыз. Алгачкы суроо мындай болсун. Жакында эле Centera Gold компаниясы менен талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлду. Өлкө башчы Садыр Жапаров бул күндү өлкө тарыхындагы бурулуш учур деп атады. Андан бери коомчулукта кызуу талкуу жаралып, айрымдары 30 жылда болбогон окуя болгондугун айтып, Кыргызстан мындан пайда тапкандыгын айтышса, дагы башкалары Кыргызстан бул келишимден зыян тартарын айтышууда. Деги эле бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мындай да туура. Азыр эки кайчылаш пикир жүрүп атат да. Маселен, өлкө башчыбыз айтып атат, бул жерде ийгилик болду десе, Шембай Кадыров жок, итчилик болду деп атат. Эдил Байсалов жок, жеңиш болду десе, жок, Туйган Абдрайымов утулдук деп атат. Жылдыз Жолдошова да биз бул жерден утулдук деп атат. Оппозиция утулдук деп атат, бирок өкмөт болсо уттук деп атат. Мен эми комиссиянын мүчөсү катары, аралашып калган адам катары өзүмдүн пикиримди айтайын. Биз чынында утулдук. Мен эми ушул сөзүм кургак болбош үчүн чечмелеп берейин да, кандайча биз утулдук. Биз азыр кандай келишимге бардык? Маселен, биз Кумтөрдү Gold компанияга тыштан башкаруу киргизгенге чейин эле Кумтөргө Октябрь райондук соту 263 миллиард сом, же болбосо 3 миллиард 100 миллион сом штраф салынган. Демек, Кумтөр Gold компаниясы Centera'нын карамагында Centera бизге карыз болчу. Анан биздин акция бар акта, 26% акция. 26% акциянын бүгүнкү күндөгү баасы мен кече да карадым, 12.50, 13 чейин барат экен. 13 менен эсептегенде бул 1 миллиард Канада доллары. Демек, Centera бизге 4 миллиард доллар акчасында мойнунда карыз бар болчу. Эми ошол 4 миллиард доллар карыз акчаны алып туруп бизге 11 миллион сом берип атпайбы? Доллар берип атпайбы? Ушуну кантип биз уттук деп айтабыз? Рекультивационный фондда 53 миллион, анан дагы бир 50 миллион бересет, ал бере турган акча болчу. А бирок эң негизгиси биз 4 миллиард доллардан куржалак калып атпайбызбы? Анан кийин доодон биз баш тартып атабыз. Мындай да, мен эми жалпак тил менен түшүндүрүп кетейин да. Биз саап аткан сүттү, уйду жылдагы тууп аткан торпоктор менен кошо бердик дагы, бердик. Баш тарттык да. Алар бизге 4000 долларга эшекти берди. 5 жылдан кийин бул 5000 доллар берет деди да. Биз ошону алдык. 5 жылдан кийин бул 5000 доллар болот депчи. Ушундай эле, же болбосо уйду союп, эттин баарын алып кетти да, ичегисин бизге чытап кетти да, ушуну тазалап жей бергиле депчи. Ошондой эле, башка мага бирөө айтсынчы, утканыбыз кайсы жерден утту? Мына мен фактылар менен айтып атам да. Октябрь райондук соту чечими бар, күчүнө кирген чечими бар. Акылбек Үсенбекович комиссиянын төрагасы катары мен мүчөсү болчумун. Айткан, алар ар бир тыйынын төлөп берилмейинче биз сүйлөшүүгө барбайбыз деген. Сүйлөшүүгө бардыбы? Барды. Тынчтык келишимине бардыбы? Барды. Тынчтык келишимине барганда анда ушул акчаларды төлөш керек болчу да. Мен башка нерсени айтпайм. Башка адамдардын пикирин, алардын пикири албетте өкмөт өзүнүкүн, оппозиция өзүнүкүн айтып берет. Нейтральный адамдар башка айтат. Нарис Калчаев деген көлдүк жигит бар. Сарылык болуш керек. 2012 жылкы Кумтөрдү басып алганга аракет кылган деген айып менен ошо Садыр Нуркожоевич Жапаровдор менен кошо абакка кесилип кеткен. Азабын көргөн. 2012 жылкы мамлекеттик комиссиянын карамагында бар болчу бул жигит. Ошол жигит Азаттыкка интервью бергенде айтты, биз утулдук деп атат. Анткени ошол жигит сотко берген. Сотко ким берди? Өкмөт берген эмес. Өкмөт берген эмес Centera'ны. Centera'ны сотко ким берди? Нарис Калчаев, Сарыбаев, ана Кутманов деген азыркы мамлекеттик экология боюнча жанагы министрдин баласы берген. 4 жаран берип туруп 3 миллиард 100 миллион сомду мамлекетке төгүп берсин деп Октябрь соты чечим чыгарган болчу.
Мындайча айтканда биз өзүбүздү сотко берген болот атпайбызбы? Алар айтып атат, мына биз силерге кумтөрдү бердик, өзүңөр төлөп өндүрүп алгыла деп атат да. Бизди жаш баладай кылып алдап кетти да. Анан ал аскерге исеп 1 миллиард доллардык акция укталып кетти. Ал акциялар 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл бере турган дивидендтер бар болчу. Биз ошолордон куржалык кылып атпайбыз. Биз 4 миллион долларды бир 100 миллион сомго алмашып атабыз да. 4 миллиард доллардыга 100 миллион сомго. Анан кайсы жерде ошол жерден утушту мен көрбөй турам. Мага көргөзсүнчү ошолор. Таблица менен көргөз. Элге да көргөзүш керек да. Эл билбейт. Эл өкүлдөрү билбейт. Мына парламент Исхак Масалиев айтып чыкты. Бизге жөн багыттарын көргөзүп, кагаздарды чогултуп берди дагы, анан кийин чогултуп алып кетти. Эч кимибиз түшүнбөй деле калдык дейт. А бирок парламентке аны киргиштин кереги жок болчу да. Маселен, Центара деген бул бир фирма. Эл аралык эмес эми бир канадалык фирма. Аны жогорку кеңешке ратификация кылып баратат да, макулдук алып атат. Эмне үчүн сен анда безопасный көрөт деле, бирөөсү БФА центр деген Россиянкы, экинчиси Кытайдыкы. Аларды эмнеге ратификация кылып жогорку кеңешке алып келбейсиң? Ушунун өзү туура эмес. Аны өкмөт өзү эле чечим кабыл алыш керек болчу. Бул жерде куулук кылды дагы парламентке киргизип койду. Парламентти жоопкерчиликке илип койду. Кийин Акылбек Сөмеков жооп бербейт. Азыркы жогорку кеңештин депутаттары жооп берет. Бир нерсени айтайын да. Тыштан киргизүүнү, тыштан башкаруу киргизүүнү 6-чакырыштын депутаттары кабыл алган. 6-чакырыштын депутаттары кумтөргө жана комиссиянын немесин токтоо менен бекитип уруксат берген. Улукбек Марипов дайындаган теңиз бөлтүрүктү. Акылбек Жапаровдун бир дежеде кол жок. Азыркыны болсо деле токтоо менен жогорку кеңеш токуп берип атат, багыт менен ушул багыт менен баргыла деп. Мындайча айтканда 7-чакырыш. Кийин бирдек болуп кетсечи, кылмыш иши козгоп турмаса 6-чы, анан 7-чакырыштын депутаттары кылмыш иши козгоет. Анткени ушулардын токтому турат. Ушулар бекитип атат. Багыттап атат да. А эмне үчүн мындай кылып атат? Мисалы, бир нерсе бар да, мен кээде ойлоп калам. Ойдоп калам да, мурдагы 2003-2009 жылы инвестициялык, 2009 жылы концессиялык 2 келишим болгон. Ошол келишимдерде дагы Акылбек Сөмеков катышкан. Ошол келишимдерди дагы аябай мактаган. Анан Аскар Акаев айткан, эгер кумтөр боюнча бир кылымдын аферасы бар болсо, анын башында Акылбек Жапаров турат деп айткан. Аскар Акаев айткан. Мен азыр ошол кишинин пикирине кошулушум керек болуп атат да. Азыркы келишим баштада 2007 жылы Атамбаев өкмөт башчы болуп турган кезде дагы кумтөр боюнча өкмөттүк комиссия түзүлүп, анда Акылбек Сөмеков жетектеген. Мындайча айтканда кумтөрдүн тегерегиндеги болуп жаткан чарбалык, араздашуу келишимдердин баардыгында Акылбек Сөмеков башында турган, арасында болгон. Анан кийин эң негизгиси мен эмнени ойлоп чыктым, ойлоп таптым, анткени мындайда баш мыйзамды биз өзгөрттүк азыр, жаңы баш мыйзам. Анан баш мыйзамды кабыл алуу боюнча референдум жөнүндө мыйзамды кабыл алганбыз. Мен депутат болуп турган кезде ошол экөөнүн автору Акылбек Сөмеков болгон. А эмнеге? Анан Клара Сонронкул айтып атпайбы? Ошо баш мыйзамды кабыл алганыбыз дагы ушу кумтөргө байланыштуу болуш керек. Баш мыйзамды кабыл алдыруунун аркасында Центара турган болуш керек деп. Анткени мурдагы Атамбаевдин баш мыйзамында кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштери кылымдар өтсө дагы кылмыш иши эскирбейт деген берене бар болчу. Конституцияга киргизип койгон. Кумтөр боюнча эгер кайсы бир кылымдардан кылмыш иши болсо, ал баягы кылмыш иши эскирген жашы кыскартып келди деген нерсеге беренеге жатпайт деген нерсе бар болчу да. Азыркы жаңы баш мыйзамда ошол берене жок. Маселен азыр ушу кумтөрдөн 40 миллиард долларды бирөөлөр алып жеп кете турган болсо, 10 жыл башка жактан жүрүп, жашынып жүрүп, 10 жылдан кийин кайта келип туруп жүрөрсө болот, айтат кылмыш эскирип калган, мага козгой албайсыңар дейт. Мына ошондой мүмкүнчүлүк берилип койгон да. Өкмөт мындан ары бюджетке 500 миллион доллар түшөрүн айтып, кыргыз экономикасы үчүн маанилүү иш болгондугун билдирүүдө. Бул боюнча кандай ойдосуз? Эми ошончо теге Акылбек Сөмеков айтып атат да, кумтөрдөн биз эми иштетсек, өзүбүз иштеткенден кийин таза киреше 500 миллион доллар болот деди да. Былтыркы жылы 2021 жыл отчетун өкмөттүн жогорку кеңештин отчетун мен көрдүм да. Аябай кызыгып көрдүм да. Анан айтып атат, бир жерде айтып кетти 220 миллион доллар таза киреше таптык деди. Экинчисине теңиз бөлтүрүктүн отчетунда 251 миллион доллар таза киреше алдык деди. То есть алтынды өндүрүүдөн 856 миллион доллар акча түштү, анын 160 миллион доллары салык менен кетти, башка салымдар менен кетти. Анан жумушчулардын айлыгы, затратасы кетти, барды кетип, таза киреше 251 миллион болду. Казып алган алтындын көлөмү 14 тонна 700 миң болду деди да. Демек, эгер 500 миллион таза киреше алыш үчүн 28 же 29 тонна алтын казып алыш керек. Туурабы?
саны арифметика математика саны ушундай болуп атпайбы? Таза киреше алыш ушундай болуш керек да. Центера болуп турган кезде 18 тоннадан ашык алтын казалган эмес бир жылда. Бир жылда. Кубаттуулугу да заводдун кубаттуулугу ошол 17-18 тонна эле казылып келген. 16-17-18 жылын эле ошондой болуп келген болчу. Анан азыр Кыргызстандын 6 миллион адамын керкичот менен барып кастырсаң дагы 28 тонна, 29 тонна алтын өндүрө албайсыз да. Анан каяктан 500 миллион доллар таза киреше аласыз? Бул жөн эле президент Садыр Нуркожоевич айтпадыбы? 10 жылда 5 миллиард доллар мындай киреше алабыз деди да. Бул ошону 10 жылды бөлүп койду дагы, жылына 5 миллион доллар деп ошого эле чапташтырып айтып койду. Бул негизи болбойт да, мүмкүн эмес да. Кантип казасың? Не менен казасың? Канадалыктар казалбаган алтынды сен кантип казасың? Же биздикилер андан эме кубаттуу завод салды? Жок да. Экинчиден алтын запасы аякта жок. Алтын запасы жок. Мына мен барып көрүп келген киши катары айтайын. Барып көрүп келген киши айтайын. Ал жерде 200 тонна алтын бар, ал астында. Аны канадалыктар каскан эмес, касканга батынган эмес. Анткени анын расходу көп. 200 тонна алтынды каш үчүн 300 тонна алтын акчасы кетип калат дешип, алар эсептеп чыгышкан. Ошон үчүн алар мөңгүнүн алдындагы эле нерсени аракет кылышып, мөңгүлөргө кодекске өзгөртүү киргизип, Сары Төр менен Петров, Лысыйдын алдында гана алтындарды алышкан. Анан алар түгөнүп калгандан кийин жана 16 000 гектар жер бар эмеспи? Өмүрбек Бабанов кайтарып алган, Абылгазов кайта берип койгон. Ошол жерде да 40 тонна алтын запасы бар болчу. Мына ошолго эле көз арып турган болчу. Алар 200 тонна алтынды казууга барган эмес. Анан теңиз бөлтүр көздү айтып атпайбы? Буну казып алыш үчүн 1-2 жыл биз дайындалышыбыз керек деп атат. Ал жакта суу бар да, карьерде. Сууну соргуш керек, алып чыгыш керек. Анан карьерный метод менен касуу канадалыктар каза алган эмес. Анан деген ошо Канаданы утту деген сөз мындай да. Кыргызстандын хоккейчилери Канадан хоккейчилери утту деген кеп да. Мүмкүн эмес нерсени эле айтышып атпайбы? Эми убакыт көргөзөт. Мен ушу айткан сөздөрүмдү эстеп койгула, мен буга чейин да айтып келген болчу. Мен башында жападан жалгыз ушу Жапаровго каршы чыккам. Улутташтырайык. Биз алсак биротол алайык, бардыгына, бирок акцияны бербешибиз керек болчу. Жок, булар акцияны да берди, бардыгына Кумтөрдү алдык да. Ну что буну Кумтөрдү алганда? Эки фирма бар да, Кумтөр Голд компания, Закрат акционерлер обществосунан Кумтөр компания дегенчи. Ошолорду алдык, техникасын алдык, заводду алдык, алтындын калдыктарын алдык, анан башка эч нерсе алган жокпуз да. Эң эле менин жеке пикиримде биздин утулганыбыздын эң негизги өзөгү бул акцияларды берип койгонубуз. Эмне үчүн Үмбеталы Кыдыралиевди Кыргыз алтын жетекчиси кызматтан алып койду? Ал акцияларды бергенге каршы болгон. Ошону мен ойлоп атам, ошонун үчүн эле алды. Башка негиз жок да. Эмнеге алат аны? Кыргыз алтынга барган. Ошол Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Үсенбекович болсо, орун басары ошо Үмбет Кыдыралиев болгон да. Аны ара-чарада алмаштырып салды. Анткени ал айтпады, ошо теге акцияларды бербешибиз керек, ни в коем случае бул стратегический каты болот депчи. Ушул сөз үчүн жаза салышты. Кыргыз өкмөтү Сентара менен ажырашуу келишиминде кендеги экологиялык кырдаал үчүн экологиялык жоопкерчиликти өзүнө алды. Деги эле экологиялык тоодон баш тартуу деген эмнени билдирет? Ушуда баарыбыз эле айтып келебиз да, ошонун экологияны талкалады, мөңгүлөрдү талкалады. Бунун көлөмү мынча 7 миллиард деген доллар турат, мынча доллар турат, 5 миллиард доллар, 5 миллиард сом деп туруп, аягында ошол экология менен күрөшүп келген, ошо Кумтөрдүн азабын тартып келген жана мен жогоруда айтып кеткен 4 жигит Нарис Калчаевдер сотко беришип, мамлекетке 3 миллиард доллар штраф салдырып өндүрүп берип атат. Биз өндүрдүк, эмсилерге өндүргүлө деп атат да. Канадалыктар айтты, мынакей Кумтөрдү бердик, өзүңөр өндүргүлө, өзүңөр көндүргүлө деди. Өзүбүзгө өзүбүздү жүктөп койду. Мындайча айтканда, октябрь айындык соту чечимин Кыргыз Республикасынын өкмөтү мойнуна алды да. Тигилер болсо эмне кылды? Алар уудан кутулду, калдыктардан. Анан чуудан кутулду. Демек, алар утулду, биз тутулдук да. Хвостохранилище бар. Аны эми Кыргызстан өзү мойнуна алды, жоопкерчиликтин бар. Алдан эгер авария болуп калса кандай кылабыз? Түбү. Ал жылып кетсе кандай кылабыз? Аны ким? МЧСтин баласына алабызбы? Ким баласына алат Кумтөр? Каяка алат? Ал жерде алтынды каскандан кийин арды калдыктарын баарын көмүш керек да. Алар жылбай тургандар кайтарыш керек да. Эң чоң коркунуч ошол жерде да. Ал жерде канча деген мен өзүм барып көрүп келген теге отходдорду турат. Ана хвостохранилищеде айтып атпайбы? 106 тонна алтын бар дечи. Ал бар. Ал божомол түрүндө айтышкан. Ал хвостохранилище деген мындай да. Калдыктар майда немелер жатат. Кум менен суу майдан чыла болуп жатат.
ошонун ичинде алтын бар. Аны ала турган только бир Кытайда гана технологиясы бар экен. Бизде жок андай. Европада да жок. Кайсы Германия же Швецияны айтты или Норвегия менен бир Кытайда гана бир эки компания бар экен. Ошол жерден Аткоттон алтын өндүргөн. Бирок алардын азабынан көп экен да. Маселен бир 100 тонна алтынды алыш үчүн 60-70 тонна алтын акчасы кетет экен да. Ошондо эми эсептеп берсек бир 20-30 тонна алтын акчасы бар да. Бул дагы божомол иретинде. Анан ошолордун баарын бизге калтырып кетти. Экологиянын эми биз талкаланган мөңгүлөрдү дагы андан агып чыга турган суулардан баардыгына жоопкерчиликти алдык. Биз тоокелчиликти дагы алдык, жоопкерчиликти алдык да. Эки ортодо Сентераны биз бошоттук баардык нерседенчи. Анан эми мындай да, мени жамандайбы, боктойбу, тарых үчүн убагында айтылган сөз жетимди айтып коюшум керек да. Канаданын мышыгын биз арыстан кылдык, кыргыздын бөлтүргөн карышкыр кылдык, башка эч кылган жокпуз. Ошол эле завод, ошол эле жерде иштеп атат, ошондой эле метод менен иштеп атат, ошондой эле кылып мөңгүлөрдү талкалап атат, эч нерсе өзгөргөн жок да. Бирок ала караганда биздики алтын өндүрүү азайып кетти. Мына 14-700 деп атат. Ага чейин 17, 18, 16 болуп келген болчу. 2,5-3 тонна алтынды аз өндүрдүк, анысы аз келгенсип арзан сатып атабыз, анткени биз лицензиядан ажырап калганбыз. Азыр ошол лицензиядан алабай жүрүшөт да. Негизи мен ошо мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары жогорку кеңеште дагы өзүнчө доклад кылып чыккан болчумун. Бул комиссияга мен ошондой сунуш киргизгем, улутташтырайык деп. Бардыгы мага каршы болушкан. Бирок бардыгы айтышкан да. Биз эч кандай достошууга барбайбыз. Биз коштошууга барабыз. Биз соттошобуз деп. Ошо соттошо турган компанияны тандыкын. Ага $1,5 миллион акча берген болуш керек. Эми алар биз достошо алгандан алар айтат да, до свидания дейт да. Силер бизге бергенсиңер, биз алдык. Биз ушу теге немени мировой соглашение тоже бул соттун чечими менен болот. Анан мен билгенден бул эми азыр бардыгы жабык болот атпайбы? Бардык нерсе жабык. Элге алдык деп анда эл билиш керек да. Эл билиш керек да. Эртеби кечпи баары билинет. Алар азыр эми бул келишимди коюлган келишимди акционерлер бекитиш керек, биздики болсо парламент бекитиш керек. Мурун парламентке бекиттирип, анан Конституциялык сот менен бекитилген 2009-жылы. Азыр кандай жол менен барат, мен билбейм. Бирок мен өзүм баягы кылдат байкап турам. Президент Садыр Нуркожоевичти деле менимче алдап коюшту го. Алга деле толук маалыматты беришкен жок. Бирок Садыр Нуркожоевич берде бир да жерине кол койгон жок ал киши. Комиссияны ал сунуштаган жок. Комиссияны Республика Ата Журт партиясынын Жыргал Турускуловдор сунуштаган. Акылбек Жапаровду комиссиянын төрагалыгына комиссия мүчөлөрү шайлаган. Ал алып чыккан корутунду жогорку кеңеш токтом менен токуп бекитип берген. Теңиз бөлтүрүктү Улукбек Барепов дайындаган. Анан ал азыр аяктан кетип калды. Ким жооп берет? Мен азыркыча түшүнбөйм. Акылбек Үсөнбекович айтып атат, мен өкмөт башчы эмесмин, мен өкмөт башчынын аппарат башчысымын дейт дагы парламентке шилтеп койт. Мына парламентке алып барганбыз биз, аныктап багыттардын ушул парламент ушул багыттардын баардыгын 25-мартта колдоп берген дейт, жолдоп берген дейт. Получается 6 менен 7 акырыштын жетекчилери гана жооп бере тургандай калтырып атат да. Анан эң негизгиси эл нерсе эч нерсе билбей калды. Эгер калган алтынды өндүрүп келсе булар айткандай болсо жакшы. Анда хвала. Анда эгерде чындан эле ошол Акылбек Үсөнбекович айткандай $500 миллион жылына киреше, таза киреше көрө турган болсок, анда аны Нобель сыйлыгына сунушташ керек. Анда Кочкорго анын кичимекенинде алтында бюст тургузуш керек болсо. Бирок мына 500 миллионду 4кө бөлдү, 4 кварталга бөл. 4 квартал $125 миллион болот туурабы? Анда биринчи кварталда $125 миллион түштү. Эгер ошондой жол менен бараткан болсок, азыр эгер $125 миллион бюджетке түшкөн болсо, таза киреше түшкөн болсо, анда эмне кылат? Пенсия жашын узартып, ызы чуу кылып, элдин баарын казинону киргизип, машиналарды кажара чүмбөттөрүп, айнектерин киргизип, эми болсо видео регистраторлор алгыла деп акча таппай атпайбы? Айлыктарды көбөйткөнгө, пенсиялар, паспорттарды көбөйткөнгө. Эгер ал акча түшкөн болсо, ошол жактан ала бербейби? Былтыр профицит болгон болсо, ошол жактан ала бербейби? Элди кыйнабай эле. Бош араба каттуу калдырайт деген сөздүн төркүнү ушул жакта жатпайбы? Эгер акча ашып ташап аткан болсо, эмнеге аяп атасың анда? Өзүң элген, эмнени аяп атасың? Көбөйт да бардыгын.
мына 1-апрелде көбөйттүк, анан эми кайта 1-июньде эми 1-октябрда эми болсо ушул жылы деп койду. Ушул жыл деген ал тетиги 31-декабрга чейин уланат да. Мына маселе бар, каякта жатат. Анан мен эми жеке пикиримди айттым. Комиссиянын мүчөсү катары тарых үчүн айттым. Мени жеке бабымда мендеги колумдагы документтер, ошо комиссиянын мүчөсү болуп турганда бир топ мындай китептердин баарын окуп чыккам, ошол эле Кубанычбек Исабековдун, Базарбай Мамбетовдун Кумтөрдүн алтыны жөнүндө эки комиссиянын чечимдерин баарын окуп чыккам. Мурунку 2003-2009 жылкы келишимдерге кимдер кол койгон, кандай жолдор менен барган баарын окуп чыкканда, ошолордун баарын алып караганда биз Сентерага алдандык. Биз Сентерага жалдандык. Биз уттук деген сөзгө айыл эртелик кылат. Убакыт көргөзөт. Убакыт бардыгы тараза. Утулдукпу, убакыт көргөзөт. Бирок менин жеке пикиримде биз утулдук. Анан уттукту эле ураады эле кыйкырып бербеш керек. Анан утулду деген кишилердин баарын ур тепкеге алып бербеш керек. Эртең чындыгы чыгат да. Убагы келет эми. 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт. Ошол утулдук деген кишилер улуттук баатыр болуп чыгышы мүмкүн, дагы уттук деген кишилер улуттун чыккынчысы болуп калышы мүмкүн. Ошол эле тиги Үмбеталиң бүгүн кызматтан албадыбы? Ал эртең орден алышы мүмкүн, аны кызматтан алгандар орден алышы мүмкүн. Чындык ушундай болот. Атайын убактыңызды бөлүп маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.